Жануарына. Орнынан кыймылдагандар өтө жакшы кетти. Жануар. Ассаламу алейкум, кадырман көрүүчүлөр, Мисир Кечи каналынын катталуучулары. 2 февраль 2022 жыл Жалал Абад областы Сузак району Булайышенко айылынын жанында сиздерге көрсөтүүчү сатыла турган өспүрүм тайлар улакта чабылып жүргөн аттардан көрсөтөбүз. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга катталыңыздар, лайк басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Биринчи көрсөтө турган бул өспүрүм. Ассаламу алейкум. Алейкум. Мындан айтып кетсеңиз, азыр жашы канчада бул? Жашы мына Кудай кааласа жазга кунан, жашынан бери өзү уруктан, атасы Данчак, апасы Карабайыр. Ушу жашынан бери колдо жоош, үйрөткөнгө сал адам жогорак болуп, анан сатууга чыгардык. Анан кичинекейинен бери колдо өскөн. Бери жетелебиз, бери. Анан жооштугу жакшы, ден соолугу жакшы. Бою канча чыгып калат экен? Бою 1.55 чамасы. Азыркы ушу кунандардын жакшысына кирет. Демек, Данчак менен Карабайыр ортосунан чыккан аргындаштырылган тайлардын бири экен анда. Азыркы убакта минге үйрөтүлгөнбү? Жок, биз бир эле жолу кичине миндик. Анан ошо жайлоодон сал арыгыраак келип калган үчүн кичине туруп калды. Эми үйрөтсө болот да, эми жашы келди. Таза кунан болуп атат. Азыр караганга эч ким жок деңизчи? Караганы жок, караган ады бар, минген адам жок болуп атат да. Бирок жештери жакшы эле. Жештери жакшы. Жем жейт. Сиздерге жакындан бир көрсөтөлү. Негизи ушундай тайлардан жакшы аттар чыгып калчу эле. Эгер сиздер ушундай өспүрүм издеп жаткан болсоңуздар, көрсөңүздөр болот. Така кылып көрбөдүңүздөр буну? Жок. Жаш болсо, туяктары баары эле таза көрүнөт. Түптү таза. Сооруларынан да көрсөңүздөр болот. Бир аз багуу керек экен, Ооба. Эми буга багуунун азыр быйыл жаш үйрөтүш керек да. Үйрөтүш керек. Жакшылап баккан болсо, бир улактарга жакшы аттардан болуп чыгат деген ойдобуз. Эми баарыбыз эле үмүт мененбиз, эми баягы чуукту деле терек болот дейбиз, атты тайды ат болот дейбиз. Негизи жакшы аттын уругунан. Туура айтасыз. Бир-эки жетелеп койбойсузбу, баскандарынан көрөлүчү. Бизде алыста көрүүчүлөрүбүз бар, ошолор үчүн дагы жакшылап көрсөткөнгө аракет кылабыз. Ден соолуктары жакшы экен. Ден соолугу жакшы. Туяктары дагы көрүп атасыздар. Болду, бери бастыра бересиз. Жаныбарды жакшылап бир жаш бала болсо, көбүрөөк минсе, миниш керек болуп атат. Тайлардан, аттардан болуп чыгат деп айтып кетебиз. Эми бунун баасын айтыңызчы, баасын канча деп турасыз? Баасын эми келишимде $2000 деп койдук. Долларга калганы келишимде. Сүйлөшүүлөр болот. Болот. Айтылган баа сатылбайт дейсиз. Негизи ошо жакшы урукка да, жакшы уруктан. Жакшы, биринчи көрсөткөн тайыбыз болду, урматтуу көрүүчүлөр. Айтылыш баасы $2000 коюлуп жатат экен. Эгер жаккан болсо, чалып, байланышып, сүйлөшсөңүздөр болот. Болот. Дагы канча баш чыгат? Общий 4 баш чыгарабыз. 2 ат, анан 1 пышты, 2 асы, 3 асы аттар чыгат. Жакшы. Кийинкиге кезек беребиз анда. Кийинкисин көрөбүз. Болду, буну алып кирип коербиз. Мына урматтуу көрүүчүлөр, эми сиздерге көрсөтүүчү экинчи өспүрүм дагы чыгып келди. Эми бунун жашынан баштайлычы. Бул жашы канчада азыр? Жашы жазга пышты. Биз тайын алганбыз. Тайында бул бизге ушу атасы Полша деп алганбыз. Бу дагы быйыл өтө үйрөтүлө элекпиз. Бу дагы ушу үйрөтүш керек болуп атат. Анан ушу жайлоо чөптүн айынан кичине арыгыраак келип калып, эми мына эттенип эмеге чыгып калды. Жазга пышты. Бунун бою чоң көрүнөт. Бою канча чыгып калат? Бою 1.65, мындай айтканда өзү 1.65тен жогорураак. Анан азыр эми өсө турган маалы. Жылдан жылга өсө турган болсо, мунун өтө чоң аттардын бири болуп чыгат го. Бери жетелей бересизби? Жакындан бир көрөлүчү. Жаныбардын башы эле бир чоң аттардын бири экен го. Ушундай кое турасыз. Жакындан көрсөңүздөр болот. Кабактарынан эгер атты түшүнөм деген болсо, кимде ким ушундай аттарды издеп жаткан болсо, жакшылап көрсөңүздөр болот. Тишин көрсөтө, бир тишин көрүп койсок жакшы болот эле. Карматабы экен. Жоош эле экен, бирок. Так. Мына тиши. Тиштен көрүп билем дегендер болсо, жакшылап көрүп айтып койсоңуздар да болот.
макет иши. Болот. Жакшы. Ден соолуктары, Ден соолугу жакшы. Жебичи жакшы. туяктары баары эле таза, Туяктары баягы бизде 4 тыягын карайт, 4 тыягы таза. Болгону жайлоодон сал арыгыраак келип калды. Жакшы. Буга дагы жакшы багуу керек экен, жакшы миниш керек экен. Жаныбар чоң ат болчудай. Эми бунун баасын канча дейсиз? Баасын эми биз жакшы ниеттен болуп атабыз. Эми Кудай кааласа сатып койдук. 7 деп койдук. Долларга 7000 деп атасыз, 7000 деп атабыз, ками бар. Сүйлөшүүлөр болот. Сүйлөшүүлөр болот. Эми айткан мага эле сатылса болбой калат дейсиз. Ками болот. Жакшы ками болот, келишим баада. Жакшы. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер ушундай өспүрүмдөрдөн издеп жаткан болсоңуздар, ушул экранда номерлерге чалып байланышып, же болбосо өзүңүздөр келип жакындан көрсөңүздөр болот. Эми кийинкисе кезек берели. Аттарга. Чоң аттар чыгат, Чоң аттар чыгат. Болду, буну алып кирип кое бересиз. Мына урматтуу көрүүчүлөр, эми сиздерге көрсөтүүчү чоң аттарыбыз дагы чыгып даяр болуп келе жатат. Эми бул атыбыздан маалымат бере берели. Бул жашы канчада экен? Бунун жашы жазга 2 болуп атат. 2 асы, 2 асы. Анан бул дагы жана айтып өткөндөй кичине колу үстүбөй калып атат улактарга. Анан улагы тобу бар. Бир агаларыбыздан жашынан бери калта дайынан алганбыз, ошондон бери өзүнүн колдо. Анан ошо ден соолугу жакшы, жеп ичкени жакшы. Анан ушу улактары бар. Ошо турган турпаты ушул. Жаныбар чоң ат экен, Өзү бою 1.70. Анан ушу кичине суу ичиш керек. Анан ушу үстүнө палубаны келиш керек. Бизде эми палубаны сал жогураак болуп калып атабыз. Ошо байланыштуу. Чоң аламан улактар. Чоң аламан улактарга апарып чапса болот. Бул топторго кире турган аттардын барып чабылып жүргөн ат. Анан быйыл ушундай кое турасыз, кечирак багууга кирип эми кичине өзүнө келип. Жакшы, жакындан бир көрөлү. Сиздерге мындай кабактарынан көрсөтөлү, туяктарынан көрсөтөлү. Казыктары таза элеби? 4 казыгы таза, жеп ичкени таза. Көкүрөк деген жаныбар өтө кенен экен. Туяктарды көрсөңүздөр болот, мына жакындан сиздерге жакшылап көрсөтөлү. Эми мындай аттарды чоң аламан улактарга атты жетелеп киргизгенге өтө жакшы аттардын бири болуш керек. Бул аттарда мындай чымыр болуп ортого киргенге аябай жакшы болуш керек. Өзү азыр ушундай аттар жарап атат. Майда аттар топто кымчылып калып атат. Азыр элдин баардыгы эле чоң ат көрүп атат. Эми жаш тарбиялап, жакшы ниетте эме болсо жакшы, Кудай кааласа. Чабылып атат. Барыштары жакшы. Азыр 1-2 чабып көрсөк болобу? Майли, эми майли. Эти суу илек болгон болсо кыйнабай эле коелу. Майли 1-2. 1-2 кое бересиз, бир ары кое, бир бери кое берип коесуз болот. Вот жаныбар. Ушундай чоңдук менен ордунан жылгандары өтө жакшы болуп жатат. Башты көтөрүп жаныбар жакшы үйрөнгөн экен. Болот. Ооздору деле жумшак эле? Оозу жумшак. Жакшы. Эми буну жакшы кардары келсе, жакшы балбаны келишип калган болсо, баасын канча деп айтасыз? Эми Кудай кааласа ушу баасын 7 деп атабыз. Долларга 7000 деп атасыз. 7 деп атабыз. Келишим баада. Мындан түшүп беребиз. Кардар келсе сүйлөшүүлөр болот. Кардар келсе сүйлөшөбүз. Такага тургандары жоош эле. Такага тургандары жоош, караганга жоош. Бизде бир аксакал акабыз бар. Ошол карайт. Минип барып сугарып, чөп чагын карап, бардык жагына жоош. Азыркы убакта эми үйүргө дагы издеп калып атышат айгырды. Үйүргө кандай болду? Үйүргө кошуп көрбөдүңүзбү? Үйүргө биз буну сала элекпиз. Былтыр кичине аттар бар эле алып калдык элек. Анан быйыл 2 асы болуп калды, жаңасына салбадык. Быйыл салса болот. Жакшы, урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге айтылыш баасын айтып кеттик. Эгер жаккан болсо өзүңүздөр дагы жакшылап көрүңүздөр, келип атты жакындан көрүңүздөр. Сиздерге көрсөтүүчү 3-чү атыбыз болду. Кийинки атка кезек беребиз. Бизден алыстабай туруңуздар.
4-чү көрсөтүүчү атыбыз дагы келе жатат. Жакын келсе сиздерге толук маалыматын беребиз. Айтыңызчы эми, бул дагы улакта жүргөн аттардын бири окшойт, э? Бул негизи баягы линасы жакшаттын уругу. Бул пыштысынан баштап чабылып атат. Пышты, жаңасы, бул жазга 3 асы, 2 асы бул былтыр куугазыкта калган. Булунан 1 километр жерде туруп, анан бул күздө суутарда баягы күздө бейлер түшүп кетип, бейлер пойлага түшкөндөн бошонуп кетип, кичине багылган жеринен кичине атты эме кылып алдык элек. Анан 1-2 жыл апардык. Аттын барышы, чыгышында айып жок. Толку тизгин менен алганда дагы, салганда дагы тизгин менен барат. Каны таза аттардын уругунан. Ошондо кайсы парада да болуп калат бул? Бул биздин чисто кара байырга кирет. Таза кара байыр, э? Таза кара байыр. Мунун уруктары сураштырса деле болот. Туулгандан эле баштап кулундарын сурап сат деген адамдар көп. Муну негизи кулундан өскөн. Ошо кичине сатууга деп койдук элек, ушуну сатууга чыгардык. Негизи Жалал абадтан көрүп жүрөбүз, ушундай жакшы аттар көпчүлүп жатат. Мына ушул аттардын бири сиздерге көрсөтүп жатабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Таза кара байыр. Бою канча чыгып калат экен бул аттын? Бою 1,60-тын үстү. 1,62 ушундай чыгат. 65 менен 62. Эми таза 1,60 дегенде дагы бул кара байырлардын чоңуна кирет да. Кара байырлардын өзү кара байырлар эми өзүңөр деле элдер деле балайт, ошондой болуш керек. Арткы чат аяктардан көрсөңүздөр болот. Бери айдасаңыз жакындан бир көрүп коелу, э? Жаныбар өзү курч экен, мындай учка аяктап, ордунан жөн турбай атырылып турганынан күбө болуп турабызбы? Кабактардан көрсөңүздөр болот. Алдыңкы көкүрөк, туяктары. Туяктары баары эле тазабы? 4 буту таза. Жебичи таза. Така турушу кандай болду экен? Така турушу деле жоош. Жоош, э? Жоош, такалап. Мындай жаш балдар карап мингенге жакшы элеби? Жоош, жоош. Аял киши деле карай берет. Жаш бала деле. Эми 1-2 узатып чагып коесузбу, э? Бир чуркаганын көрөлү, андан соң баасын айтайлычы. Жаныбар. Ордунан кыймылдагандар өтө жакшы кетти. Боз жумшак элеби? Жумшак эле, жумшак эле. Токтогондор да жакшы болуп жатат. Жаныбар. Өтө сон. Сатуучубуз айткандай улактарга жакшы жарап берген болсо, бул кара байырдан көптөгөн бир үмүттөрдү күтсө болот. Жакшы болот. Айтыңыз эми бунун баасын канча деп турасыз? Бунун Кудай кааласа аларман чаап деле рахмат айтат. Эми пулун сал жогору айтып атабыз, бирок ошо элге карап көтөрүшүнө сатабыз. 10 деп атабыз, камы бар. Анан бул эми чабылып жүрүп таярат. Алат демек улакка чабат деңиз, э? Алат, чабат. Толку тизгин менен барат. Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, айтылыш баасы $10,000 коюлду. Өзүңүздөр жакшылап көрүңүздөр. Баасы албетте айтылыш баасы болуп жатат. Келип сүйлөшсөңүздөр болот. Төртөөнү көрсөттүк, болду, бүгүнкү чыгарышка. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерде да ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк автоунаалар болгон болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мисир Кежи каналы биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.